депутаттарды, баягындай чиновниктердин аттары жана ошондой аттарда ошо көбө деп коюшат. Ушунун айланасына. Бир ачуучуну айтпайм балдар. Бул чагылган деген жаныбар немеси, килишкасы. Өзү мынау кара суудан эле алгам. Төлөн деген кишиден. Бул алганыма бир 3 жыл болуп калды, азыр бир 5 асый, Кудай кааласа жазга. Жакшы көп сорундарга жетишип жүрөт. Азыр өзүңөр көрдүңөр, ана Тынардагы мактап жүрөт мына деп. Кыргызстанда жакшы аттардын бири да, зор аттардын. Төгө машинага таштап жүрөт. Кайсыл породадан келген билбейсизби азыр? Бул кара байыр эле деп жүрөбүз эми. Таза кара байыр эмес эми, аз-маз аралашканда бир данчак, панчак канында бар. Анан бул азыр бою канча, салмагы канча чыгышы мүмкүн, анан багуу жолдорун, жемдүү дагы башка жолдорун айтсаңыз? Бою 1,68. Анан бул кадимгидей эле кеч саар арпа жейт, беде жейт, жылкылардай эле. Канча килограммдан берип турасыздар күндө? Кеч 5 килограммдан эле жем жейт. Кадимки эле неме атканды баккандай. Анан бул мындай жанагындай эрежелүү көкбөрөгө саласыздарбы же бай аламан эле? Эми основной эле аламан. Убакча бизде торпок улак деп коет. Илгертен ушу ата бабабыздан калып келеткан мурас катары ушул улак чаап жүрөбүз. Анан бул өзүңүз чабасызбы же атайын даярдалган улакчыңыз барбы? Өзүм чабам, инилерим чабат. Кошо эрмек, анан Манас Ниязов, Айтулуба Ниязовдардын эң кичинекей иниси бар Манас деп. Ошол көбүнчө ошол чабат кээгеде, анча-мынча. Анан бүгүнкү күндө бул жашы канча болуп калды ошондо? Жашы азыр жазга 5 асый. Ошондо ушул убакка чейин мындай сиз болбосо канча байке өттүңүз, эң чоңгордон кайсы бар? Ирилери барбы арасында? Эми былтыр ба Нокатта бир чоң улакта ошо Манас Ниязов масланы өлжетке таштады. Алам ютубта элдер тапып чыккан экен. Быйыл төлөргө машинага таштап атат, эми ар кандай. Эми жалпы эми бир нече машина 10дан аш төө кой деп койсок болот ошондо. Жок, эми ошол дасыжча таштап атат жаныбар, чуркап. Саар менен эрте туруп, буларга чөп салып, суарып, жем болсо кеч беребиз да. Анан бастырып келебиз, бастырып келгенден кийин кашып, буларды кайтара отко коюп. Мен улакчы жаккандардан Манас Ниязов чаат дейм. Кыргыз элинде жакшы таанылган, жакшы чабат, өзү да здоровый. Азыр канча жаштасың? 15ке чыктым мен. Анан жашыңан жакынсың да атка. Ооба. Булар эми сени аз канча жылдан бери аралашып жүрөсүң анда багып аттарды ташылап? Жаш кезимден эле Бу аралашып. жерде дейм, бу жерде. Бу жерде 2-3 жыл болуп калды. Мына азыр мына ат чагылган тиги Старый Орлов турат, Кара Байырда атат. Булардын баарын мүнөзүн билесиң да. Ооба. Шулар чекеден атасаң да чагылгандын мүнөзү мындай болот депчи. Бул сусап же бир нерсе болуп калганда баягы эшиктеп өзү көрсөтүп калат анан. Жөн акылдуураак да булчу. Эшикти бүткөндө мисалы башка аттар эшикти ачпайт да, билбейт да, бул өзү эшикти ачып мындай түртүп ошентет. Анан ошого өтөрөбүз. Айгашка деп атап койгонбуз. Бул деле ошондой жакшы эле, мүнөзү деле унчалык эмес. Жуушураак жакшы аттардан да бул да. Өзү ошо Авам жакшы аты бар эле, ошонун баласынан да акыркы баласы калган да ошо. Өзгөчө мүнөзү кандай эми? Мындай Өзгөчө. жылкыга адам канчалык жакын болсо мүнөзүн ачат дейт да бул. Мындай билип сен эштен келатканда деле билсе керек эми, жит аркылуу билем кандай. Эштен дегенде ооба. Кишинеп кандай. Бажок эле чөп эме салып калганда кишинейт да. Анда мен ошо көбүнчө эшиктеп келип калышат, анан болсо Старый Орлов деп. Булат өзү ошо оғымдар алып келген, жалдап аткан Ермек деген авамка. Башкаларга кандай жоошураак болот? Жош, орус пародасы ушундай.
Ошоq болот ушул жакшы да. Буларга караганда көбүрөөк тоюп жейби же кандай? Жакшы жейт булчу. Улгабай жейт, да? Тегет жакшы мындай. Кээ бир мындай чоң жейт жакшы жейт да. Перкаттарга караганда ушундай суунун дагы күчтүү ичип, жемин дагы жейт да. Аларга караганда жакшы жейт да. Golden Bröl mü özüm ha? Nemelerden tattılar? Бул атам бакты. Атам азыр экинчи ата, да бир ата бар. Бул торат деп коебуз. Торуда улактарда жакшы чуркап, атама жакшы эметип, бул деле чөп, акына жемдерди эле ургайлы дейт го. Жоош.